Бүгүнкү күндө 5 түр операция бар акча которуулар боюнча. Бул Swift переводдор акча которуулар деп коет, clearing, gross деп коет. Азыр ошолорду бир аз айтып кетем. Аны көбү да билбесе керек. Анан кийин улуттук арасы системалар аркылуу акча которуу бар, же филиалдар арасы которуулар бар. Ошол Swift переводу сиз айтылып кеткендей, мисалы сиз чет өлкөгө улуттук эмес башка валютада акчаны которгуңуз келсе, сөз Swift перевод менен которосуздар. Чоң суммалар болсо, ошол акча которуу методун көбүнчө колдонушат. Контрактты төлөшөт, чет өлкөдө мисалы балдардын контракттарын төлөшөт. Ар дайым Swift которушат. Мисалы бир эки бизнес ортосунда, Кыргызстан мисалы Россияда бир бизнес ортосунда акча которуу төлөө маселесин эле Swift аркылуу кылышат. Бирок Кыргызстан ичинде Swift колдонулбайт. Ал Кыргызстан ичинде улуттук валютада акча которуулар clearing gross аркылуу жасалат. Clearing бул саат 12ге чейин жасалган акча которуулар. Мисалы сиз банк эсепти толтурасыз же башка бир банкта кредитти төлөйсүз. Ошол бардыгы улуттук валютада болсо, clearing gross аркылуу жасалат. Gross'тун айырмачылыгы бул саат 12ден кийин сиз үлгүрбөй калдыңыз gross'ко, clearingге, gross аркылуу жөнөтөбүз. Ал клирингге салыштырмалуу бир аз тезирээк болот, комиссиясы бир аз кымбатыраак болот. Улуттук арасы ошо системалар аркылуу, бул Золотая корона, Western Union аркылуу которсоңуз, мисалы Россияга акча аласызбы же которосузбу, ошолор аркылуу тез убакытта алсаңыз болот да. Кийинки убакыттарда 1 мүнөт ичинде которгондон кийин аркы жактан башка өлкөдөн алсаңыздар болот. Филиалдар ортосунда акча которуулар көбүнчө акысыз болот. Неге дегенде менин акча эсебимен башка филиалдагы банктык эсепке которуу көп эле банктар акысыз кылышат.